баштай Дагы берели. ягылмак. Баштай берели. Дагы жок кутман балдар, эгерде суроолоруңар болсо, азыр айтып ошону талкуулап баштай берсек болот. Дагы бир 2-3 адам кирсе керек. Эгерде баягы микрофонуңар же эмеңер туура эмес болбой атса, сообщение кылып деле жазсаңар, мен окуп жооп бере берем. Анда баштай берели, э? Азыр мына 12 бала кирди, анан улам кире беришет да. Ооба, жеке баштай берсеңиздер болот. Эми бүгүн биз көчөкү теманы улантабыз. Ошо эмоционалдык интеллект боюнча. Негизи бул эмоционалдык интеллект эгерде биз мисалы жалпысынан ушул кайсы бөлүктөн турат деген мындай так аныктагыбыз келсе, ушул мен атайын ушу бүгүн ушу котордум. Анткени силерге мындай тиягынан биягынан неме кыла бербей, анан ушул бүгүнкү семинардын аягында биз дагы бир мындай диагностика тест өткөрөбүз, ошого да жардам берет. Өзү негизи мындай 4 негизги бөлүктөн турат. Ар кандай булактарда ар кандай да, бирөөлөр 5 деп айтат, бирөөлөр 6 деп айтат, бирөөлөр 4 деп, бирок ошо 5 деле, 4 деле, 6 деле ушул азыркы силер экранда көрүп аткан негизги факторлорду бир камтыйт да. Ошо орусча могу самоосознание деген нерсе бар. Анан бул эмоционалдык өзүн өзү аңдоо деп которуп атат. Баягы самоосознание. Балким башкача жакшыраак котормосо, негизи ушу котормочулар менен сүйлөшүп керек экен. Негизи бул баягы эмоционалдык адам өзүн өзү аныктоо да, мисалы кайсыл убакта эмоцияга берилет, кайсыл убакта мисалы эмоцияларын башкара албай калат. Ошол мисалы ар бир адамда бир 2-3 эле ошондой бир триггер деп коебуз, ошондой нерселер болот да. Ошону эгерде адам аныктап алса, негизи ошо эмоциясын башкарганга мындай жакшы шарт түзүлөт да. Анан рационалдуу өзүн өзү баалоо. Негизи баягы самооценка, рациональная самооценка. Самооценка маселеси аябай орчундуу да биздин коомдо. Анткени баягы эле ошо элдин балдары, анан кошунанын балдары, анан эл эмне дейт деген нерселердин баары ушу ар бир адамдын ошо өзүн өзү баалоо маселесин аябай негизи биздин коомдо мындай ooрлошуп калган да. Мен азыр силерге бир жөнөкөй лайфхак берем. Муну өмүр бою колдонсоңор болот, анткени ушул мен байкоом боюнча 80% жалпы элдин ушу жеке психологиялык көйгөйлөр ушу өзүн өзү абдан төмөн баалоодо да. Ушул маселе аябай орчундуу. Мисалы орусчада деле самооценка деп айтылат, самооценка да. Как я сам себя оцениваю. Мисалы өзүмдү өзүм баалоо, мен өзүмдү кантип баалайм. Бирок ошол эле учурда мен өзүмдү өзүм баалоону элдин баарына таратып бергем да. Менин баалоом элдер мени кандай баалайт, ошондон таасири чоң да. Ошон үчүн бул өзү негизги түпкү мисалы эмесин карасаң, баягы маселесин, бул адам эгерде өзүнө мисалы бир баа берип, өзүнүн бир жөндөмдүүлүгүнө, өзүнүн билимдерине мисалы бир рационалдуу баа берсе, ал бааны мисалы өзү дагы ошого мисалы ишенип, ошону дайым мындай өнүктүрсө, ал маселе өзү мындай өтө кыйын болбой калат да. Мисалы мисалы эгерде мен силерге азыр бир тапшырма берсем, өзүңөрдүн бир кемчилигиңерди жазгыла десем, мондай барак жазасыңар. Мен анан жалкоомун, уйкучумун, түкүнчөмүн, баланчамын деп. Эгерде жакшы жагыңарды, күчтүү жагыңарды жазгылачы десем, анан көп учурда мынтип айтышат да, мен деген жоопкерчиликтүүмүн, анан мен деген сабырдуумун, анан мен чынчылмын, ушул 3 нерсени жазышат да балдар. Азыр дагы мен ушу 1-2 ушу студенттердин бир командалары менен иштешем, ошондо дайым байкайм да. Анан башка нерсени
мисалы мен тигиндеймин, мен мындай жөндөмдүүлүгүм бар, мен тигиндей деп ошону баягы айта албайт да көп учурдачы. Бул негизги маселе мындай да, мисалы өмүр бою адамдар өзүнүн кемчилигинин үстүндө иштеши мүмкүн да. Бирок ошол кемчиликтерди баягы толук кандуу жеңе албашы мүмкүн. Мисалы мындай жөнөкөй эле жооп да бул нерсегечи. Эгер өзүңөрдүн күчтүү жактарыңарды билсеңер, ошол кемчилигиңердин үстүндө иштеген энергияны, күчтүн баарын тең ошол өзүңөрдүн мисалы күчтүү жагыңарды дагы өстүрүп өркүндөткөнгө жумшасаңар, ал силерге көбүрөөк батыраак чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келет да. Ошон үчүн бул жерде бир маселе өзүңөрдүн мисалы анча мынча кемчилигиңерди, ал кемчиликтер ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы мен өзүмө мурдум жакпашы мүмкүн, мен деген билбейм, бутум башкача болушу мүмкүн да. Бул ар бир адам уникалдуу жана индивидуалдуу да. Ошол адам өзү мисалы ошо физиология жактан, өзүнүн тиги акылы жагынан, менталдык мүмкүнчүлүгү жактан ошол нерсенин баарын кабыл алганда, ал өзүн өзү баалоо маселеси такыр негизи четке чыгат да. Ошон үчүн мен силерге ошо сунушум бул маселени аябай талкуулап, бири бириңер менен дагы мисалы баягы өзүңөрдүн жора жолдошторуңар менен дагы ушуну талкууласаңар болот да. Анткени көп учурда ушу өзүн өзү баалоодо баягы элдерге жагыш маселесинде же болбосо ошол эле жана жакшы кыз, жакшы бала деген нерселердин баары тең ушул жерде камтылган да. Бул аябай маанилүү нерсе. Эгерде дагы суроолор болсо ушул тууралуу да жазсаңар болот. Кийинкиси бул социальная чуткость деп коебуз. Эми бул башкаларга сылыктык, сезгичтик, анан негизги эмпатия, көчө биз талкуулабадыкпы? Ошол нерсени камтыйт. Анан могу самоконтроль деген бул баягы ачыктык, өзүнө ишенүү, ыкчам адаптация, анан жеке демилгелер да. Мисалы эгерде адам демилгелүү болсо, мисалы бат мисалы кандайдыр бир жаңы нерселерге бат адаптация болсо, мисалы өзүнүн жакшы эмоцияларын башкарып, баягы өзүнө баягы ишеничи күчтүү болсо, бул дагы бир ошо эмоционалдык интеллекти күчтүү адам деп таанысак болот да. Анан ошо төртүнчүсү ошо управление отношениями деп айтылат. Бул деген жанагы адамдын ошо өзгөртүүгө көмөктөшүү, мисалы баягы жөндөмдүүлүгү, өзүн жана башкаларды шыктандыруу, мотивация берүү башкаларга, жетекчилик, лидерлик сапаттар жана эң негизгиси жоопкерчилик да. Ушул нерселердин баары камтылганда биз ушу адамдын эмоционалдык интеллекти күчтүү деп таанысак болот. Эгерде байкасаңар, мисалы бул жерде эч кандай мисалы ошол эле билим тууралуу же болбосо мындай бир адамдын кандайдыр бир ошо окууга боло турган сапаттары тууралуу мындай сөз жок да. Ошон үчүн бул бир гана ар бир адам кандай гана IQ-су болбосун, эгерде EQ-су күчтүү болсо, IQ-су күчтүү адамдардын баарынын үстүндө башкарышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул аябай орчундуу маселе. Азыр бир көнүгүү кылып көрөлү балдар. Мынакей азыр экранда эмоцияны кантип башкарса болот. Эмоцияны башкаргандан мурун эң негизги маселе бул эмоцияларды сезимдердин тилинде сүйлөгөндү үйрөнүш керек да. Мисалы, мен презентация даярдаган убактым жок болгондуктан капа болуп, мисалы, мектептен ачууланып жатам. Мен муну чогуу жасашыбызды каалайт элем, анткени мектеп үчүн маанилүү. Бирок мага ошол жардам беришкен адамдар, алар ошо көмөктөшпөй койду, же болбосо жардам бербей койду деген маселе да. Ошон үчүн мисалы азыр ойлонуп көрсөңөр, ушул формуланы дайым колдонсоңор болот. Мисалы ушул акыркы жумада болгон бир балким бир эмоцияга катуу алдырып, же болбосо ушул бир капаланган нерсени эстесеңер болот. Мисалы мен ушул нерсени сезгем, себеби эмне үчүн мисалы мен жиним келген, же болбосо капалангам, эмнени каалайт элем. Ушул формулага салып көрсөңөр. Азыр бир мисал. Ким айтат?
Эме тапшырма түшүнүктүүбү балдар? Ооба, түшүнүктүү. Кана ким айта алат? Силер эгерде мага айтсаңар, мен мисалы ушундай бир ситуация болду. Мен капаландым, жиним келди, же ачууландым, же кубандым. Мисалы биз ар кандай эмоцияларга дуушар болобуз да, туурабы? Ошого карата мен силерге азыр ушуну анализ жүргүзгөнгө жардам берем да. Бул аябай жакшы көнүгүү, универсалдуу көнүгүү. Бул мисалы баягы өмүр бою эгерде адам өзүнө мындай колдонсо, мындай жашоону жеңилдеткен нерсе да. Анткени көп учурда ошо адам эмоцияларга алдырып, анан кыйналып жүрө берет да, ошол нерсени чече албайчы, ошонун ичинен чыга албайт. Жанагы тиги чымын банканын ичине кирип кетип, кечке ырылдай бергендей ситуация болот да. Кана ким баштайт? Кана кимде эмелер бар? Мисал, бир мисалды эмтели, келтирели балдар. Кимдер? Балдар тартынбагыла. Мен кечээ эле апама катуу сүйлөп алдым. Аны мен уже сүйлөп бүткөндөн кийин ойлонуп, сөзүмдү талдап абдан капа болдум. Тагыраагы уялдым дейт. Ушул ситуацияны азыр эме кылсак болот, талкууласак болот. Мисалы, мен өзүмдү күнөөлүү сезип атам, мисалы азыр уялуу анан өзүн адам күнөөлүү сезүү, бул аябай окшош, бири бири менен мындай камтылган сезимдер болот да. Мен азыр уялып атам, өзүмдү күнөөлүү сезип атам, себеби кечээ күнү апама катуу сүйлөп койдум. Эмне үчүн катуу сүйлөдүм? Анткени мен бир нерсени каалайт элем. Мисалы, ошо катуу сүйлөгөн себебим эмне? Же апам туура эмес бир нерсе айтты, менин оюмча. Мисалы, апам мага жакпаган нерсени айтты, же болбосо мен бир башка нерсени кылайын десем, апам ошого каршылык көрсөттү. Бирок негизги мен мисалы максатым ошол бир жакшы нерсе кылайын деген баягы оюм бар эле деген нерсе да. Эгерде бул талдоо процесси ушу 3 эле сүйлөмдөн турат да. Мен мисалы өзүм күнөөлүү сезип атам, себеби кечээ күнү апама катуу сүйлөдүм. Катуу сүйлөгөн себеби мен мисалы ошол эме урушуп кеткен ошол позицияда, мисалы мен ушуну каалайт элем. Анткени мен көчө күнү айтып кеткендей эле, ар бир терс эмоция болобу, позитивдүү эмоция болобу, анын негизги мисалы өзүнүн себеби ал дайым ошол бир адилетке байланган болот да. Мисалы, мага жакпаган үчүн, менин оюм боюнча адилетсиз болгон үчүн, же болбосо мага жакпаган нерсе болгон үчүн мен ушул өзүмдүн позициямды айттым деген нерсе болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул нерселерди эгерде бул презентацияны биз балдарга беребиз, 15 күн ачык болот. Силер дагы ушуну кайра карап көрүп, ушул нерселерди өзүңөргө бир жерге камтып алып, жашооңордо колдонсоңор, бул баягы жашоону негизи жеңилдетчү бир ушул эме аябай жакшы көнүгүү да. Дагы барбы ким айтат эле балдар? Ким бөлүшөт эле? Анда да мындан эме кете берели кийинки эмеге. Кийинки слайд. Негизги менин байкоолорум боюнча азыр бул менин жеке ушул EQ боюнча бир байкоолорум. Көчө күнү айтып кеткендей эле, эмоция негизи биз эмоция башкарган мезгили менен башкара албайбыз да. Ал эмоция келген мезгили ал ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз ошол эмоцияны сезимдерге өткөргөн гана ошол моментинде ошо башкара алабыз да.
Анан канчалык адамдын эмоционалдык интеллекти жогору болсо, ошончолук адамды манипуляция кыла алышпайт да. Канчалык эмоционалдык интеллект төмөн болсо, демек ал мисалы ал адам менен жөнөкөй эле манипуляция кылса болот. Ошон үчүн бул аябай мындай жашоонун сапатына чоң мындай таасир кыла турган нерсе да. Негизи эмоционалдык интеллекттин деңгээли 21 жашка чейин абдан активдүү өнүгөт, калыптанат, анан белгилүү бир платого жетет да. Ошон үчүн мисалы Америкада 21 жашка чыкканда ошол баягы совершеннолетие деп коет, бизде 18 жашка чыкканда паспорт берилип, бир жанагы өзүнүн бир укуктарынын баары далилденип ушинтип го. Ал ошол 21 жашка чыкканда адам толук кандуу бүт жагынан өнүгүп жетишет да. Ошол кезде дагы ошо эмоционалдык интеллекти калыптанып бүтөт. Азыр мышыгымды чыгарып койчу, бияка кирип алып кеткиси келип атат. Анан негизи бир нече мындай бир кызыктуу фактылар бар. Эмоционалдык интеллект көп учурда эне аркылуу ген менен берилет. Негизи эненин ролу абдан чоң да, бул эмоционалдык интеллекттин баягы эмесине турукташып адамдын өнүгүүсүнө абдан чоң таасир берет. Анткени себеби бала төрөлгөндөн кийин ушул бөтөнчө бир 3 жашка чейин эне менен аябай тыкыз байланышта болот да. Ошол кезде дагы аябай көп бир процесстер болот да. Анан мисалы эгерде мен силерди бала кезиңерде бир аябай бактылуу көз ирмемдерди эстегилечи десем, ал сөзсүз силердин энеңер менен, апаңар менен, мамаңар менен байланышкан болот да. Анткени бала апасы бактылуу болгондо бактылуу болот да. Ошон үчүн апалар, энелер, мамалар ушу негизи мен ушул дүйнөгө сени алып келдим. Бул дүйнөдө мындай баягы коопсуздуу, анан мен бул дүйнөдө мындай бактылуу боло аласың деген мындай негизги месседждерди ушу апалар берет да. Ошон үчүн апалардын ушул эмоционалдык интеллекттин түптөлүшүнө салымы өтө зор. Аталардыкы да маанилүү албетте, бирок апалардыкы өтө мындай бийик да. Терс эмоционалдык энергияны жок кылуунун мааниси аябай маанилүү. Кечээ күнү дагы айтып кеттим, бүгүн дагы кайталайм. Негизи негативдүү эмоцияларды көп учурда адамдар жутуп алат да. Мисалы ичинен бир аябай катуу жини келип, ачууланып, ал нерсе деген баягы от болуп, дракон болуп чыгып, ошол күнөөлүү адамды барып мындай бир айыпташ керек да. Анан ал нерсе көп учурда бөтөнчө кыз кишилерге, кыз келиндерге аларга тыюу салынган да. Биздин коомдо кыздарга ачууланганга болбойт. Ошон үчүн көп учурда балдар деле, кыздар деле аны жутуп алат да. Ал жутуп алгандан кийин ал эч жака кетпейт да. Бул деген энергия да, негативдүү энергия. Ошол ичте калат да. Ошон үчүн мен силерге ошол рекомендациям ушул негативдүү терс эмоцияларды ушу туздуу суу менен чыгарса болот да. Бул жаш менен баягы ыйлап арзымынды айтып алса болот. Эми эркек балдарга ал нерсе дагы тыюу салынган. Ошон үчүн аябай активдүү тердесеңер, бул аябай силерге жакшы бир канализация болот да. Мисалы ошол эле кыздарга, мисалы мен силерге кеңешим, мисалы апаңар көптөн бери айтып аткан, мисалы терезелер жуула элек болсо, бир аябай активдүү бир үйдү жыйнап, тазалап, бир мындай бир физикалык бир нагрузкалар боло турган бир иштерди кылсаңар, ошол менен чыгып кетет да. Кир жууса болот колго. Бирок тамак жасабаш керек да. Ошол нерсеге да өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дайым эгерде тердеп жакшы бир ойноп, өзүңөр деле мындай чуркап же футбол ойногондон кийин өзүңөр жеңил сезип каласыңарго, ошол бүт нерсенин баары чыгып кетет да. Бул деген биздин менталдык ден соолугубуз физикалык ден соолук менен аябай мындай тыкыз байланышкан да. Кийинки бул эмоцияларды психосоматизациялоо, башкаруу, бирок өчүрүү эмес. Мисалы көп учурда ушул
мындай башкаруу маселеси көп эле адамдарга мындай оңой болбойт да. Мисалы, бир примитивдүү психологиялык коргонуулар бар да. Мисалы, эми ар бир үй бүлөдө эле болот. Андай бөтөнчө тиги апаңар менен атаңар урушуп кетсе, атаңар көп учурда аялдар мындай эмеге өтүшөт да, сүйлөшпөй коюшат. Анан бир нерсеге таарыналып же аны айтпайт эмнеге таарынганын. Анан келип эмне болду десе, эчтеке болгон жок деп, анан бир жума сүйлөшпөйт да. Үй бүлөдөгү балдардын баары кыйналып, ошол нерсе бул деген ушул баягы көйгөйгө ушул баягы бир примитивдүү бир коргонуу механизми болуп саналат да. Ошон үчүн дайым эгерде бир таарынычтар болсо, бир ситуациялар болсо, бул коммуникация маселеси аябай чоң да. Баягы словами через рот дегендей. Мисалы, эч ким көз ачык эмес да. Эч ким бирөөнүн башына кирип билбейт, ал эмне үчүн таарынып атат, эмне үчүн капаланып атат, эмне үчүн өзүн ушундай алып барып атат деп. Ошол нерселерди мындай эметиш керек да. Сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Ошол мисалы мен өзүмдү начар сезип атам, анткени көчөгүн ушундай ситуация болгондо мен мисалы жаман болду. Мисалы, сен жаман болгон үчүн мен ушундай эмес. Көчө ушундай мисалы ситуация болгон үчүн мен ушундай өзүмдү жаман сезип атам деген мен билдирүү ушул эмесинде форматында айтыш керек да. Азыр силердин ушул эмоционалдык интеллектиңерди баалап көрөлү. Бул эми интернет булагында абдан көп тесттер бар. Аларды да колдонсоңор болот. Баягы азыр эми кеңири көп булактар бар. Мен болсо ушул Майер Соловей Крузо деген ушул моделин тандап алдым силер үчүн. Бул аябай жөнөкөй. Ошол эле учурда муну өзүңөр баалайсыңар да. Бул өзүңөр азыр баалап көргүлө. Бул деген ошо жөндөмдүүлүк модели болуп саналат. Бул модель учурда психологияда абдан актуалдуу. Мен болсо ушул эмоционалдык интеллекттин 4 маанилүү компонентин айтам. Силер болсо ушул ар бир компонентке 1ден 10го чейин өзүңөрдү баа бергиле да. Мисалы, эгерде ушул толук кандуу ушул менен макул болуп, ушул жөндөмдүүлүгүңөр аябай күчтүү болсо 10 балл бересиңер. Эми өзүңөрдүн баягы кандай өзүңөрдү баалайсыңар, ошону азыр жазасыз. Даярсыңарбы, балдар? Ага. Баштадык, Так. Биринчи бул сезимдерди кабыл алуу. Башка адамдардын эмоциясын, мимикасын, жаңсоо, сырткы келбет, баскан турган жүрүм туруму, үнү аркылуу таануу, ошондой эле өзүнүн эмоциясын таануу жөндөмдүүлүгү, вербалдык эмес тилди канчалык жакшы түшүнөсүңөр. Бизде адамда эки тил бар, вербалдык жана вербалдык эмес. Вербалдык бул мен силерге азыр сөз менен айтып аткоймунбу? Ошол тил да. Вербалдык эмес тил бул деген ушул язык жестов деп коебуз, же болбосо язык тела деп коебуз, баягы вербалдык эмес бул деген мисалы ошол эле сүйлөп атканда элестетсеңер, мен азыр силерге ушул онлайн болсо да сабак берип атам, анан ушу бир эле позада отуруп алып, эч кандай эмоциям жок, эч кандай кыймыл аракетим жок эле ушундай кылып силерге мынтип сабак өтүп атам да. Сезимдерди кабыл алуу, башка адамдардын эмоциясын, мимикасын, жаңсоосун таануу жөндөмү, ошо тууралуу азыр өзүңөрдү элестетсеңер, анан 1 саат бою ушинтип сүйлөсө. Силер деген бир 15 мүнөттөн кийин ой айланайын деп жаап коюп башка окуятыңарды кылмаксыңар да. Ошон үчүн мисалы баягы вербалдык эмес тил аркылуу биз аябай көп нерсени билдиребиз да. Ошон үчүн мисалы силер башка адамдарды биринчи жолу көргөндө же болбосо баамдаганда ал эмне жөнүндө сүйлөп атат эмес, кандай иш аракет баягы негизи өзүн алып барып атат, анан вербалдык эмес тили кандай болуп атат, ошол негизи программа катары бизде бессознательно ал уже аябай катуу мындай өнүккөн да. Ошону азыр өзүңөр баалап көрсөңөр өзүңөрдү. Канчага баалайсыңар? 1ден 10го чейин. Бааладыңарбы, балдар? Так, отлично. Хорошо. Так, кийинкиси, экинчиси.
Экинчи бул болсо баягы азыр билбейт. Ушул ой жүгүрткөнгө сейчас минуточку. Ой жүгүртүүгө дем берүү, мисалы башка адамдарга мотивация берүү, ушул эмоцияларды колдонуу, адамдын ой жүгүртүү процессин активдештирүү, өзүңдө чыгармачылык ойготуу, мисалы азыр креатив деген аябай мисалы маанилүү жөндөмдүүлүк болуп саналат. Эмоцияларды мотивация фактору катары колдонуу. Оң эмоцияларды мотиватор катары колдонуу менен өзүңө жана башкаларга чыгармачылык активдештирүүгө аласыңарбы дейт. Ошол өзүңөрдө мисалы балким бир креативдүү идея болсо, өзүңөр бир жаңы бир демилге кылсаңар, ошо башкаларга мотивация берип, мындайча айтканда дагы бир энтузиазм деген сөз бар, ошол энтузиазм менен башка адамдарды ошол өзүңөрдүн бир демилгеңерге мындай чакырып жасап, ошо адамдарды чогулта аласыңарбы, дем бере аласыңарбы, мотивация бере аласыңарбы, ошо тууралуу. Баа койдуңарбы өзүңөргө? Бул дагы 1ден 10го чейин. Султан жазды. Гүлкайыр жазды, көрүп атам. Ошо жазып койсоңор өзүңөр, ооба, мен бүттүм деп. Жанат. Хорошо. Отлично. Эдил, Аяна, Айназик. Эң сонун Гүлназ, Алтынай. Эң сонун. Эми кийинки 3-чү эмеге өтөлү. Эмоцияларды түшүнүү, эмпатия сезимдери канчалык өнүккөн, мисалы эмоциянын себебин аныктоо, ойлор менен сезимдердин байланышын таануу, бир эмоцияны экинчисине өтүүнү аныктоо, мисалы канчалык башка адамдардын ушул эмоционалдык абалын негизги эле мисалы ошол болуп аткан ситуацияда адамдардын сезимин, эмоцияларын, азыркы абалын түшүнүү, ошол жөндөмдүүлүгүң бар, канчалык эмпатия сезимиңер канчалык өнүккөн. Ошого баа берсеңер. Эң сонун. Алтынай, Жанат, эң сонун. Гүлназ жазды. Гүлкайыр. Анан Султан, Эдил. Жаңылай. Эдил, силер биз мененсиңерби бүгүн? Бүгүн Бул жерге баракка жазып аткан болчумун. жазып атасыңарбы? Эң сонун. Хорошо. Кийинкисин ача берейин, Анан ушул 4-сү бул бул баягы ошол эмоцияларды башкаруу, өзүңдүн эмоцияларыңды колго алуу, ойготуу жана максаттарга жетүү үчүн багыттоо жөндөмдүүлүгү, бул ошондой эле мисалы логикалык чынжырларда курууда, ар кандай маселелерди, чечимдерди кабыл алууда жана жүрүм-турум моделин тандоодо ушул эмоционалдык ушул негизги адамдын абалын жөнүндө камтыйт, эмоцияларыңарды канчалык жакшы башкара аласыңарбы, негизги ушул канчалык башкара аласыңар өзүңөр. Мындайча айтканда, канчалык мисалы кандай гана эмоция болбосун, мындай позитивдүү жакка бура аласыңар, ошо тууралуу.
Бул бүт жерде абдан керектүү нерсе. Эдил, Гүлназ, Алтынай, Гүлкайыр, молодцы. Эми болсо мунун баарын тең азыр топтойбуз. Топтоп. Азыр ошол эми жазсаңар канча болду жалпысына? Жаза бергиле. Канча болду жалпы саны? Султан, Алтынай, Аяна жөнөттү. Гүлкайыр, Эдил, Жанат, Гүлназ. Алия, ең сонун. Аяна. Так, Жанат. Хорошо. Эми балдар, мунун эмеси жообу өтө жөнөкөй. Эгерде силердин өзүңөрдүн мисалы эмоционалдык интеллектиңерди 28 балдан жогору алсаңар, анда бул эмоционалдык интеллект бийик деп тааныйбыз. Ал эми мисалы 20дан 28ге бул орто, анан 20дан ылдый болсо бул эмоционалдык интеллект төмөн деп бааласак болот. Бирок дагы бир жолу айтам, бул деген эч кандай бир вердикт эмес, бул жөн эме эмес. Бир гана бул аябай тесттин жакшы жагы ошол кайсы бир бөлүгүндө өзүңөрдү төмөнүрөөк бааласаңар, демек ошол жаатта иштеш керек да. Өзүңөр мисалы таанып билип, адам баласы көп учурда көп нерсени билиши мүмкүн, бирок өзүн таанып билбеши мүмкүн да. Ошон үчүн өзүңөрдүн мисалы кайсы жагыңарда мисалы бир пробелдер бар экен, ошону аныктап алсаңар, анын үстүндө иштеш оңойрок болот да. Эми мисалы мен 2 күндөн бери силерге аябай бир жакшы лайфхактарды айтып атам, ошол нерсени эле жашооңордо колдонсоңор, мындай жашооңордун сапаты, жашооңордо болгон мамилелер, жашооңордо ошол эле мисалы социальный капитал деп тааныйбыз, социалдык капитал бул эң негизги, бул үй бүлөңөр, достор, мисалы эми буюрсам да курсташтарыңар болот, анан коллегалар, ошол нерсенин баарын тең биз социалдык капитал деп тааныйбыз да. Ошон үчүн канчалык эмоционалдык интеллектиңер жогору болсо, ошончолук жашооңордо болгон жетишкендиктерге, ошол эле мисалы мамилелерди, ошол эле мисалы буюрса үй бүлө курасыңар, ошол үй бүлө куруу маселелеринде ошонун баарына тең аябай чоң таасир кылат. Могул башында бир суроо болду эле, экстраверт менен интроверттердин кандай айырмасы бар дегенчи. Эми мындай да, биз баарыбыз тең экстраверсия деп коет. Бул мисалы экстраверттер бул аябай адамдар менен бат тил табышып, аябай активдүү мисалы баягы лидерлерди ошо экстраверт деп айтабыз да. Интроверттер баягы өзү менен өзү көбүрөөк болуп, мындай жабыгыраак, адамдарды көп сүйбөгөн, мисалы коомго көп баргысы келбеген адамдарды интроверт деп айтабыз. Бирок эч качан мисалы 100% интроверт же 100% экстраверттер болбойт. Мисалы эгерде ошол эле интернетте деле аябай көп тесттер бар, өзүңөрдүн ошол интроверт, экстраверт экениңерди текшерсеңер болот. Интроверттер 100% прям интроверт болбойт да, мисалы алда бир эмеде болот, относительный нерсе да, көрсөткүч. Мисалы мен көп эмелерден өткөм. Мен 90% экстравертмин, 10% интровертмин да. Мен деле ушу эл катары эле дем алыш күнү эч жакка чыкпай, ушу үйдө китеп окуп же кино көрүп, ошол бир мага дагы бир ресурс топтоочу бир мезгил керек да. Ошон үчүн бул бир гана жанагы дагы бир психотиптер болот. Мисалы
ошол балким уккансыңар жана сангвиник, меланхолик дегендерчи. Ошол эме тип психотипке жараша болот да бул нерсе да. Мисалы мен 80% мен өзүм сангвиникмин, анан кичине холерик дагы бир 7% холерик, анан дагы бир 3% меланхоликпи, ушундай сыяктуу нерселерим бар да. Ошон үчүн мындай толук кандуу нерсе болбойт. Султан, сиздикин да окудум азыр. Бул эми бул нерсени эмне үчүн мен мындаймын? Эгерде адамга өзүнө ошол болгон мисалы ошол интроверттик, мисалы көбүнчө интроверттик өзүнүн абалы өзүнө жакса, вообще welcome да, ал нерсе нормалдуу нерсе. А эгерде адам ошо интроверт болуп, бирок адамдар менен баарлаша албай кыйналса, демек ал үстү иштесе болот да. Бул нерсенин баары тең, мисалы бул нормалдуу, бул нормалдуу эмес деген нерсе жок да балдар. Эгерде мен үчүн бул нормалдуу болуп, мен үчүн ыңгайлуу болсо, демек нормалдуу. А эгерде анан мындай жанымдагы адамдарга эч кандай зыян келтирбесем, а эгерде мисалы мен ушул аябай интроверт болуп, бирок мен аябай кыйналсам, демек анын үстүнө иштесе болот да. Суроолор болсо дагы ушул жерден кичине дагы эметсек болот, талкууласак болот. Ушу эмоционалдык интеллекттин нерси боюнча жазсаңар деле болот, же болбосо өзүңөр суроо берсем болобу? Конечно, давайте. Мындай да, мен деген аябагандай шашма адаммын да. Шашмалык деген бул деген эмоциянын түрүнө киреби, же бул кандай ген аркылуу өтөбү, же адам деген жашоосунан калыптанып калабы, ошону билсем болобу? Шашма болгондо кандай иш аракетиңер шашмалуу же Жо, мисал деген мисалы математикалык эсепти чыгарарда мен жолун көрүп турсам дагы шашып атып анан деген трамез чыгарып салам да. Ошол моментте мындай бир өзүңөрдү токтотуп, толук кандуу ошонун ичине эмете албайсыңар, Ооба. Бул эми мындай маселе да, шашмалык генде да болушу мүмкүн. Үй бүлөңөрдө шашма адам барбы? Ооба. Атам да шашмада. Ошо анан элестетиңер, атаңар да шашма болсо, анан ал сөзсүз ген менен өтөт да. Бул дагы бир психотип характери да. Мисалы аябай бир шашма адамдар болот го, дайым эле бир шашып жүрүшөт кээ бир адамдар такыр былк этпейт. Ал өзү ушундай тубаса да. Ошон үчүн бул шашмалык эгерде силерге бир кандайдыр бир кыйынчылыктарды, кандайдыр бир көйгөйлөрдү жаратып атса, ошол мисалы силерге керектүү жеринде ошону бир өзүңөргө бир эмелерди, ыкмаларды колдонуп, мындай жайланганга бир эме түзүш керек да. Баягы шашма адамдардын мындай да, шашма адамдардын дагы мындай камырабаган адамдардын дагы өзүнүн мындай позитивдүү, анан терс жактары бар, Баягы кээ бирде кыргызда сөз бар эмеспи? Каранын жини келгиче сарынын эмне болчу эле? Сарынын жаны чыгат беле? Ошол сыяктуу ушул нерсенин баары эле баягы турмуштан алынган нерселер да. Ошон үчүн бул көп учурда характердин өзүнүн болгон нерселерин өзгөрткөнгө мүмкүн эмес да. Мисалы вот шашмалык көп учурда кетпейт, ошо ойдон эле калат да. Мисалы дайым бир нерсени шашып жасаган, шашып бир чечим кабыл алган, шашып тамак ичкен да, жада калса. Бирок шашма жактын жакшы жагы да бар да. Мисалы бүт иштердин баарын бат-баттан кылып, эч нерсени эртеңке калтырбай, анан шашма адамдар көп учурда көп нерсеге жетишет да. Эгерде өзү мындай бир натыйжалуу иштерди кылсачы. Ошон үчүн бир гана бир маселе, эгерде ошол шашмалыгыңыз ошол өзүңөргө бир тоскоолдук жаратып атса, ошол жерден гана ошол нерсени гана өзгөртүш керек да. Калган жашоодо анын нерсени алып салам, ушул мага эме кылат деген мен ойлойм, ал өтө туура эмес нерсе да. Эдил? Отам. Окуңарбы? Ооба. Чоң рахмат. Айназик жазып атат, мен көбүнчө ыйлакмын, эмоциямды кармай албайм, болбогон нерсеге деле ыйлай берейин дейт. Эми мен айтып кеткендей, ыйлак бул начар нерсе эмес.
Баягы бир гана бир маселе болор болбос нерсеге да ыйлай берсеңер, анда көп ушул бир негативдүү эмоцияларга батып кетиши мүмкүн да. Адамдар ыйлаганда биринчи кезекте өзүн аяйт да. Мен ыйлап аткан себебим мындай да: мен таарындым, мен өзүм жаман абалдамын, мени түшүнгүлө, көргүлө, колдогула деген чакырык да негизичи. Бирок ошол эле малда мисалы эгерде мен эмоциямды башкара албай же кыйналып кетсем, мен ыйласам, ал эмоцияларымды ошо канализация кылганга жакшы шарт түзүлөт да. Ошон үчүн силер үйдө кичүүсүңөрбү, Айназик? Кичүү кызсыңарбы? Ортончосу. Эми баягы ар кандай бир ситуациялар болушу мүмкүн, бирок деген улам убакыт өткөн сайын бул баягы эмоцияңарды башкарганды ошол үйрөнсөңөр, бул нерсе да кетет да. Мен могул 2 күндөн бери айтып аткан нерселердин баары тең. Ошол бирден бир нерсеси ошол начар эмоцияларыңарды ошо начар сезимдерге өткөрбөй, ошону башкаруу, ыкмаларын силерге көрсөттүм. Ошол эле ыйлаган маселе ошол да, силер деген негативдүү эмоцияларыңарды, негативдүү сезимдерге өткөрүп, анан ошону ыйлап чыгарасыңар да, ошону. Ошон үчүн ушуну бир колдонуп көрсөңөр. Бул аябай мындай нерсе да, булдар. Эгерде 1-2 жолу ушул мен айткан ыкмаларды колдонуп, анан бир натыйжасын көрө алсаңар, анда ичиңерде баягы инсайт деген нерсе болот, мындай бир ачылыш. Бул ушинтсе болот турбайбы деп, анан ошол калыптанат да. Анан экинчи жолу колдонуп, үчүнчү жолу колдонгондон кийин ал шак эле адатка айланат да. Ошон үчүн өзүңөрдүн ошол жүрүм турумуңарды, өзүңөрдүн ошол адатта кылып аткан нерсени кичине өзгөртүп баштасаңар, ал бат эле бир өзүнүн жыйынтыгын берет да. IQ аз, бирок EQ жогору болсо адам жакшы иштерди алып бара алат. Албетте алып бара алат. Мен айтып кеткендей эле, көп учурда мисалы байкасаңар, эми бул жашоодун эмеси да, мен ойлоп тапкан нерсе эмес. Мисалы аябай бизнеси чоң, мындай ири ушул ишкерлер менен сүйлөшүп, баягы мектепте кандай бала элеңер, кандай окуучуңар эле десем, арасынан деле бир отличник көргөн жокмун да. Бүт эле ошо троечник болчумун, двоечник болчумун, анан эме аябай тентек болчумун, анан бейбеш болчумун деген адамдар болот да. Көп учурда эмне себептен мисалы ошол синдром отличника, синдром ботаника деген бар, синдром хорошей девочки, хорошего мальчика деген ошонун баары эле мен балким туура эмес кылып койсомчу деп катаадан корккон адам көп нерсеге барбайт да. Анан ошол эле мисалы IQ маселесинин аркасында жүрө берип, EQсү мындай калыптанып калбаса, анда мындай кийин бир менеджерлик позицияга бир турганга өтө кыйын да. Ошон үчүн мисалы EQсу жогору адамдар дайым IQсу жогору адамдарды башкарат да, негизи жашоодочу. Ошон үчүн IQсу да күчтүү, EQсу да күчтүү адамдар болсо, анда вообще баа жок да. Ошон үчүн бул нерсе мындай аябай жөнөкөй болчу нерсе да. Мен жиним келип ачууланып атканда катуу кыйкырып сүйлөп салам адамдарга. Кайра өкүнөм, жиним таркап кеткенде. Бирок ушинтип кыйкырып жинимди ачуумду чыгарып албасам башкача боло берем дейт. Бул мындай нерсе да, булдар. Эмоционалдык чынчылдык деген нерсе бар. Мисалы, сен айтып атпайсыңарбы, мен ошо ичимде болгон нерсенин баарын катуу айтып, кыйкырып сүйлөп алам, анан өзүм жеңилдеп калам депчи. Бул дагы бир адат, балким үй-бүлөңөрдө бир чоңдордон бирөө ошентет. Бул өтөнчө баягы паттерны поведения деп коет. Ошол бала кезинен калыптанып, ошол эгерде мындай чоң адамдардын бирөөсү ошентип эмоциялардын баарын чыгарганын көрсө, ошол да ушундай кылыш керек экен деген нерсе болушу мүмкүн да. Бул эми бир эмеси, себеби. Экинчи себептен мисалы адам эмне үчүн кыйкырат? Адам башкалар укпай калганда кыйкырат да. Мен укпай атасыңар, уккула мени деген бул чакырык да. Ошон үчүн бул эгерде силер ошонун баарын мындай кыйкырып айтып алып, бирок эртеси өкүнбөсөңөр, анда бир маселе болчу. Бирок эгерде ошону айтып алып, анан эмнеге ошенттим деп өзүңөрдү жемелеп, эртеси кыйналсаңар, демек мында көйгөй бар да. Ошон үчүн адамдар менен сүйлөшүп, өзүңөрдүн ой пикириңерди, эмне үчүн ачууланып атасыңар, ошону
акырын түшүндүргөндү үйрөнсөңөр, силер демек бул нерсени жеңесиңер да. Бул ошол эле түздөн түз эмоционалдык интеллекттин маселелери. Ошон үчүн бул негизи мамиле түзгөндө канчалык силер өзүңөрдү мисалы эмоцияларыңарды башкарып, өзүңөрдү кармай алып, өзүңөрдү мисалы абалыңарды башкара алсаңар, ошончолук башка адамдарга ошондой таасир кыласыңар да. Анан бул негизи баягы дагы бир эме маселе бар. Эгерде адамдар дайым урушчак болуп, дайым башка ыкма менен эгерде көйгөйлөрдү чече албай аткан болсо, бул ошол эмоционалдык интеллекттин төмөндүгү да негизи. Менде наоборот, көп нерсе көпкө чейин ичимде сактап жүрө берем дейт. Башкаларга айтканда ыйлаган күчүм жетпейт, бирок чогула берип аябай толгондо ыйлайм же болбосо жиним бат келип турат дейт. Бул ошол эле эмоционалдык чынчылдын баягы тескериси да. Мисалы канчалык мындай эме ичимде жиним келип кыйналып атсам да башка адамдарга айтпай баары жакшы болуп жүрө берет да. Бул ошол эле эми баягы коомчулукта болгон аябай мындай көп кездешкен көрүнүштөр. Бул нерсе мындай да, эгерде азыр ушул нерсе калыптанып калса, өмүр бою калыптанып калса, кийин жеке турмушуңарды курганда, негизи эле баягы элдер менен мамиле түзгөндө кыйынчылыктарды жаратат да. Ошон үчүн мисалы ичиңерде болгон нерсени акырындан ушу жакын адамдарга айтып башташ керек да. Анткени эгерде жакын адамдарга айта албасаңар, аны чочун адамдарга албетте айта албайсыңар. Ошон үчүн бул нерсе мындай да балдар. Адамдар мындай бир кызыктай эмеси бар да. Биздин коомдо кызыктай ишеничтер бар да. Мисалы көп учурда эми ал калыптанып келген нерсе болуш керек. Мен күйөөгө тийсем, күйөөмдү өзгөртө алам деген сыяктуу бир нерселер бар да. Бирок чынында келгенде эч кимди өзгөртө албайт балдар. Адам эки эле учурда өзгөрөт. Биринчиси ушул мен өзгөрүшүм керек экен, ушул жерлеримди өзгөртүшүм керек экен деген ошол толук кандуу түшүнүп келгенде. Экинчиси болсо бул аябай бир оор бир кырдаалга туш келгенде адам өзгөрөт да. Бул деген балким оорулар болушу мүмкүн, бир жоготуулар болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол нерсеге жетишпей, ошол биринчи ошол өзүңөрдү баягы аныктап, сезип, мен ушул нерсени өзгөртүшүм керек экен деген нерсе толук кандуу келгенде, ошол чечим келгенде, ошого мүмкүнчүлүктөр жаралат да. Анан ошого карата өзүңөр мисалы ошондой эле азыр эми бул глобалдуу маалымат доорунда жашайбыз. Интернетте эмне гана маалымат жок. Азыр Google каалаганыңарды кылып берет, каалаган тилиңерге которуп берет. Ошол эле мисалы эгерде эми кыргыз тилинде албетте материал анча көп эмес, бирок ошол эле орус тилинде, англис тилинде материалдардын баарын мисалы кыргызча деле ошо которуп алып окусуңар болот. Же болбосо эмне деген подкасттар бар, эмне деген мисалы китептер бар, ошол нерсенин баарын колдонсо болот да. Азыркы заман бул деген мүмкүнчүлүктөрдүн заманы да. Каалайсыңарбы Америкага барып окуйсуңар, каалайсыңарбы каалаган мамлекетиңерге, каалаган жериңерге, каалаган университетиңерге окусуңар. Азыр чек жок да. Адам баласына такыр чек баары алынган азырчы. Чек бир гана каерде, бир гана мээде. Эгерде ошол чекти алып салсаңар, эбегейсиз баягы ийгиликтерге жетсе болот да. Мен өзүмдү эч алсыз көрсөткүм келбейт. Өзүмдүн алсыз жагымдарын көрсөтпөйм эч кимге, бирок ичимден кыйнала берем дейт. Бул адам бул коркунуч сезимдер да. Коркунуч сезимдер ар бир адамда болот. Бул эң негизги көчөкү мен айтып кеткендей, жана лимбическая система деп ошо мээдеги ошо презентацияны да кийин окусаңар, ошол силерге жардам берет деп ойлойм. Бул баягы коопсуздук маселеси да. Мен деген бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, бул жерде мындай нерсе бар да.
Биз жашоодо бир нерсе социалдык ролдорду ойнойбуз да. Мен мисалы бир эле убакта энемин, бир эле убакта мисалы университетте профессормун, бир эле убакта мисалы коллегамын, ата энеме кызмын, мисалы бирөөлөргө эжемин, дагы аябай көп ушундай социалдык ролдор. Силердики деле ошондой социалдык ролдоруңар азыр деле аз эмес, мисалы классташсыңар, ата энеңерге кызысыңар, досторуңарга курбусуңар иши кылып, анан ар бир ушул социалдык ролдо биз адамдарга ар кандай жагыбызды көрсөтөбүз, калыптанып калган жактарыбызды көрсөтөбүз. Мисалы, классташтарыбызга бир жагыбызды көрсөтөбүз, үйдөн башкачабыз, балким достор менен жүргөндө башкачабыз, кийин студент болуп жүргөндө башкача болсо. Мунун баарыбыз тең эле мындай нерседе, ар бир социалдык ролдун өзүнүн бир баягы бессознательно силерге өзүңөргө бир чыгарган бир формула менен жашайт да адамчы. Бирок бул нерседе көп учурда мисалы мен үйдө ата энемдин кызы катары бактылуу болушум мүмкүн, бирок классташ катары өзүмдү аябай начар сезишим мүмкүн да. Мисалы мен өзүмдү алсыз мисалы көрсөткүм келбей кыйналышым мүмкүн да. Ушул нерсенин баары тең эң негизги себебин табыш керек да. Эмне үчүн мен өзүмдүн ошо алсыз болгондон корком? Мен эгерде алсыз болуп адамдарга көрсөтсөм эмне болот деген бул суроо аябай маанилүү да. Бул негизи мындай жөнөкөй суроо эмес, муну деген баягы ички дагы эмесин карап көрүш керек. Анткени көп учурда бала кезден келет да, көп мисалы травмалар, ушу психологиялык. Ушул нерсени дагы ошо байкаш керек да. Бирок эң негизги суроо, мисалы мен эгерде алсыз мен башкага көрсөтсөм эмне болот? Эмне бир аябай катастрофа болобу же бир башкача нерсе болобу? Эгерде мисалы андай нерсе болбосо, мисалы мына жөнөкөй мисал силерге айтайын. Эмеге барат, мисалы эң чоң көйгөй көп адамдарга элдин алдына чыгып сүйлөө. Адамдар элдин алдына чыгып сүйлөгөндө тердеп, кургап, кыйналып, ар кандай ситуацияга кездеши болушу мүмкүн. Бөтөнчө такыр тааныбаган бейтааныш адамдардын арасына чыкса, мисалы классташтардын арасына чыгып сүйлөсөңөр, ал бир башка, эми ал элестеткиле башка эле бир чоң аудиториянын, тааныбаган аудиториянын арасына чыксаңар, албетте ал аябай көп көйгөйлөр жаралат да. Анан ошол нерседе мындай нерсе бар да, мындай чыгып адамдар кээ бирде калчылдап такыр сүйлөбөй калышы мүмкүн, ар кандай реакция болот. Чыгып мен биринчи жолу элдин астына чыгып атып элем, мен аябай деген толкунданып атам десе, элдин баары кол чабып колдойт да. Анткени себеби элдин баары ошону толкунданат. Анткени ар бир мисалы мен алсыздык болгон жактарым көп адамдарда болот да. Мен мисалы азыр ушу тренингге өткөргөндө да ошондой бир көнүгүүлөр жасайбыз. Ошондон кийин балдар мен эле эмес, элдин баарында ушундай эме ойлор болот экен, ушундай көйгөйлөр болот экен деп анан өздөрүн жакшы сезип калат да. Эгерде классташтарыңар менен сүйлөшүп ушул тууралуу талкууласаңар, ар бир адамда бир алсыздык жактары бар. Бул нормалдуу нерсе. Биз бүт жактан тегиз болуп, бүт жактан мындай күчтүү боло албайбыз да. Мисалы менде деле алсыз жактарым бар да. Бир гана мен билем, ал алсыз жактарымды тааныйм, билем, андан эч бир кыйналбайм да. Ошон үчүн бул таанып билип, анан эң негизгиси эмне үчүн муну көрсөткүм келбейт? Бул аябай чоң суроо да. Комфорт зонадан кантип чыкса болот? Бул бир четинен чоң маселе, бир четинен кандай десем, эгерде комфорт зонасында жашагыңар келсе, ал жактан чыкканга мотивация же болбосо себеп жок болсо, адам ошо комфортто жашай берет. Бир нерсе бар, мындан бир нече жыл мурун ошо эсимде калган бир окуя да. Бизде Ала Тоодо B блок бар. Ошонун биринчи этажында эконофактын студенттери окуйт, экинчи этажда IT окуйт да. Жаңы технологиялар деген факультетибиз бар.
Ошо бир жылы ошол эки факультетке тең сабак берип калып анан экинчи этаж тагы балдарды таанып калдым да. Мурун бербейт элем аларга сабак. Анан бир күнү кетип баратсак ошо экинчи этаждагы ошо программист балдар кетип баратып анан менден бир суроо сурашат да. Эже ушул биз аябай кыйналып окуйбуз дейт. Аябай эмелерибиз көп, дедлайндарыбыз көп, тапшырмаларыбыз көп. Анан эле биринчи этажга түшсөк эле жашыл жыргалып баары жашныкка кийинип алышып эле жыргап жүрүп. Эми баягы эконофакта нагрузка анчалык көп эмес да. Ошого аябай жаман болуп капаланабыз дейт да. Эмне үчүн биз ушинтип кыйналабыз, а булар жыргап эле жүрүп ушинтип жыргап жүрүшөт депчи. Анын үстүнө тиги жаңы технология факультетинде кыздар аябай аз болот да. 10% эле кыздар, калган жалаң эркектер. Бул жакта тескерисичи. 80% кыздар, 20% эркек балдар. Мен айтып атпаймынбы, эми бир эле силерге бир айта турган сөзүм, эгерде силерге жашооңорду жеңилдетсе, адам кыйналган мезгилде гана өнүгүүдө болот да. Эгерде адам кыйналбаса, ал демек өнүгүү процесси өтө жай. Ошон үчүн мисалы комфорт зонасында деле өнүксө болот. Бирок эгерде мисалы ошо кыйналып бир ситуациялардан мисалы кабылып, ошол кыйынчылыктарды жеңип чыкканда адам абдан мисалы балким геометрический прогрессия менен өсөт. Ошон үчүн бул нерсе бир гана ошо өнүгүү маселеси. Мисалы эгерде мен аябай аракет кылгым келип бир нерсеге бир максаттарды багынткым келсе, демек мен ал комфорт зонасынан бат эле чыгам да. Анткени зона комфорта определяется величиной цели. Мисалы канчалык максатыңар бийик болсо, ошончолук мисалы зона комфорта жөнүндө такыр унутасыңар да. А эгерде мисалы өзүңөрдүн койгон максатыңар жеңилирээк болсо, анда комфорт зонасында жүрө бересиң. Бул бир маселе. Экинчи маселе, кээ бирде адамдарды тагдыр сурабай эле ал комфорт зонасынан шарт эле чыгарып коет да. Ал башка маселе. Бирок азыркы өзүңөрдүн өнүгүү маселелерин айтсак, эгерде өзүңөргө астыңарга койгон максатыңар мындай бийик болсо, анда өзүңөргө баягы дисциплина, өзүңөргө бир мисалы койгон бир ошол эле мисалы бир 3 саат күнүгө мисалы мен ушу менен машыгам же болбосо ушуну иштейм деген нерсенин баары эле бул комфорттон чыккан нерсе да. Ошон үчүн бул маселе аябай ошо силердин максаттарыңар менен байланышкан. Дагы суроолор болсо жаза берсеңер болот. Мен азыр бир мүнөт. Азыр негизи кантип эмоционалдык интеллектти жогорулатса болот. Эми биз өзүбүз күнүгө эле адамдар менен мындай тыкыз карым катнашта болобуз, күнүгө. Эртең менен туруп мектепке барасыңар. Мисалы силердин деле ошол азыркы жашооңордо бир топ мисалы мугалимдер менен коммуникация кылыш керек, классташтар менен. Азыр мисалы мына даярданып атасыңар, буюрса мына жакында калды, орто класс күн калды. Анан эң негизгиси бул ушул 5 мындай кадам да. Бул канчалык өзүңөргө мотивация бере аласыңар. Мотивация маселеси мындай да балдар. Мисалы азыр мен силерге семинар өттүм, бир балким кээ бирөөңөр мындай бир мотивация алдыңар. Бирок мотивация маселеси мындай да, эгерде силер ошол мотивацияңарды бир дисциплинага өткөрбөсөңөр, ал бир 2-3 күнгө эле жетип өтүп кетет да. Ошон үчүн негизги ошол койгон максатка жетүү негизги маселе бул эң негизги ушул дисциплина. Өзүңөргө мисалы күнүгө мисалы бир саат, 2 саат, жана бир япондуктардын жакшы бир кайдзен деген ыкмасы бар, өзүңө жакпаган нерсени биринчи кыл дегенчи. Анткени бизди өнүктүрчү нерсе, бизди жылдырчу нерселер, алар дайым мындай убакытты талап кылат, дисциплинаны талап кылат, тартипти талап кылат.
Ошон үчүн бул нерсе аябай маанилүү. Коммуникабельность бул негизи ошол коммуникацияларды түзүү, ошол өзүңөрдүн айлана чөйрөңөрдө эми бул ошол жана интроверт, экстраверттердин айырмасы болот. Бирок ошол жашооңорго мындай жеткиликтүү нерсе аябай маанилүү да. Анткени мындай нерседе эми элестеткиле, күнүгө мектепке барыш үчүн силер бир айталы силердин айыл менен ошо мектептин ортосунда бир дарыя бар, анан дарыяны сүзүп өтүш керек. Башка ыкма жок да. Демек силер күнүгө ал дарыядан мындай кооптуудай, мисалы эгерде сүзгөндү билбесеңер, сүзүп өтүш үчүн силер сүзгөндү үйрөнүшүңөр керек да. Ал сүзгөн силерге жагабы, жакпайбы, ал 5-чи маселе да. Силер ошол мектепке барып билим алыш үчүн ошол эмени жакшы ошо сүзгөн жөндөмдүүлөрдү жакшы өнүктүрүш керек да. Бул эмоционалдык интеллект деле ошондой нерсе да. Жагабы, жакпайбы, ал 5-чи маселе да. Эгерде бул нерсени силер өнүктүрбөсөңөр, жашооңордо негизги мындай болуп аткан нерселердин баарына таасир кыла турган нерсе да. Ошон үчүн могул ошол эле самосознание, ошо самоконтроль, ошол эле эмпатия нерсенин баарын кичинеден өздөштүрүп, канчалык бир деңгээлде мисалы көтөрө алсаңар, ошончолук жашооңордун сапаты өзгөрүлөт да. Ошон үчүн мисалы мен баарыңарга тең ошол сунуштайт элем, ошол интернет булагынан эле эме кылса болот. Ушул нерсенин баарын окуп билип, анан эң негизгиси аябай жакшы нерсе бир силерге дагы бир эме сунуштайт элем, мисалы бир китепти окуп, анан айталы бир 5-6 каалаган классташыңар болобу, досторуңар болобу, бир китепти окуп анан талкууласаңар ошол китепти. Аябай жакшы ыкма да. Ошондо мындай кээ бирөөсү бир жагын жакшы түшүнөт, анткени кабыл алуу деңгэл ар бир адамда ар кандай да. Көп нерсе камтылган, бирок ошо талкуулаганда көп нерсени дагы бир далилдеп өзүңөргө бир калыптандырсаңар. Эркти сила воля кантип күчтөсө болот? Бул бир гана күнүгө кыла турган нерсе да. Мисалы 21 күндө бизде привычка деп коебуз, ошол нерселер калыптанат да. Эгерде бир нерсени 21 күн тең жасасаңар, андан кийин жасап кетиш өтө оңой болот. Бул деген өзү далилденген нерсе психологдор менен. Анткени себеби бизде мээбизде дайым жаңы нейрондук байланыштар болуп турат да. Ошол мисалы жаңы калыптанган бир нерсенин 21 күндө толук кандуу ошо нейрондук системага калыптанат экен да. Ошон үчүн 21 күн мисалы күнүгө эртең менен туруп же болбосо күнүгө бир 30 мүнөт окусаңар, 21 күндөн кийин ал нерсени жөн эле тиш жуугандай эле же болбосо башка нерсени кылгандай эле кылып каласыңар да. Бул жөнөкөй лайфхак. Так. Дагы суроолор болсо дагы жазсаңар болот, балдар. Анан мен дагы ушул эмоционалдык интеллект боюнча бир эме бар. Могул тиги YouTube'дан карасаңар, аябай көп тренингдер бар. Жакшы эметилген. Эгерде мисалы эме ойлойм, баарыңар эле орусча жакшы түшүнөсүңөр да, орусчасылар деле бар. Ошолорду карап, аякта бир жакшы көнүгүүлөрдү көрсөтөт да. Кантип ушул нерсе менен баягы иш алып барса болот. Ошон үчүн каалаган адамга эч кандай чектер болбойт да. Мындай окуусу келген, анан дагы бир айтып кетчү нерсе, мисалы ар бир эмоциянын, ар бир сезимдин өзүнүн бир аябай терең бир себеби болот да. Мисалы айталы жөнөкөй сезим, терс сезим айталы, көрө албастык. Көрө албастык бул өзү терс сезим болуп бизде таанылат. Бирок орусча айтканда зависть, бирок зависттин мисалы ошол эле терс эмоция болобу, сезим болобу, негизги себеби дайым мындай эмеси жакшы да. Мисалы эгерде айталы бир классташыңар Америкага бир университетке өтүп кетти дейли, силердей эле шартта чоңоюп, силердей эле шартта окуган да. Анан эгерде ошондой бир ичиңерде бир көрө албастык сезим болсо, ошондой бир зависть болсо, бул бир эле нерсени көрсөтөт да. Силер дагы ошондой потенциалыңар бар.
силерде ошондой жөндөн билүүңөр бар. Эң негизгиси силер да ошону демек каалайсыңар. Эгерде жаныңарда адам силер вообще ойлобогон, каалабаган нерсени кылса, могу эстеп койсуңар, ал жөнүндө ойлобойсуңар. Бирок эгерде ошо ичиңерге бир силерди баягы задевать этип, ошол бир эмеңер болсо, демек силер дагы ошондой потенциалыңар бар да. Ошон үчүн бул маселе аябай мындай дайым жалаң эле ак же кара нерсе жок да. Дайым эгерде мисалы жаман нерсенин аркасында дайым жакшы нерсе бар, жакшы нерсенин аркасында да жаман нерселер болот да. Ошону таанып билүү. Ушунун баарысын тең эле мисалы ошол канчалык ошол эмоцияларды башкарып, сезимдердин түпкү ошол себеби мен эмне үчүн мисалы ушундай сезип атам деген нерселер болсо, дагы бир силерге ушул бөлүшүп кете турган нерсе, мисалы биз адамдарды көргөндө мына азыр жөнөкөй эле силерге суроо, мындай азыр шак эле мисал кылып көрсөтөйүн. Мисалы силер мына 2 күндөн бери мен силерди көрбөй элем, силер мени көрүп атасыңар, көрүп атасыңар, угуп атасыңар, туюп атасыңар, менде кандай сапаттарды көрүп атасыңар? Эмнени көрүп атасыңар? Жөн эле жазсаңар бирден сөз. Эмнени көрүп атасыңар? Эмнени көрүп атасыңар? Бул да бир диагностика да. Жок, турат экенсиз, бул эми баягы мен өзүмдүн эмем, ошол алып барган берем. Сыпайылык да. Мындай, эмне сапаттарды көрүп атасыңар, сапаттар жөнүндө жазсаңар. Позитивность, хорошо, давай. Шайып жүргөнүңүздү байкадым. Давай. Искренность, энергичность. Балдар молдер баары бул сапаттардын баары өңөрдө болгон үчүн менде көрө аласыңар бул сапаттарды. Эгерде адам өзүндө бул сапаттар болбосо, башка адамдан ал нерсени көрүп адам. Ошо мына кимде микрофон иштеп атат? Алар өчүрүп койду. Фатима, микрофон. Ошондой эле бул мисалы бул жакшы жактар, мисалы эгер Айсесим. Микрофонуңа өчүп болсоңарбы? Так, все. Ошондой эле анын терс жактары да бар да. Мисалы эгерде бир адам өзүнөн өзү эле силерге баягы бир жаман эмоцияларды козгоп, бир негативдүү бир ойлор болсо, мисалы ал адам силерге эч нерсе кылган жок, ал өзү менен эле өзү жашап жүрсө эле, ошол жакпайт мага деген ушундай нерсе бар го. Ошол жакпаган адам болуп же болбосо бир нерсе силерди кыжырлантса, бул биринчи суроо мындай болуш керек: эмне үчүн мен ушундай реакция кылып атам? Демек, ал адам силер өзүңөргө мисалы баягы ачыгы менен ошону кабыл ала албаган бир сапаттары бар да ошол адамдын. Ошону өзүңөрдүн сапатыңар ал. Ар бир адам бизде зеркало, эме да, күзгү. Бул деген мисалы жана проекция деп коет психологияда, ошол жана проектор сыяктуу эле биз адамды көргөндө өзүбүздүн сапаттарыбызды көрөбүз да. Ошол нерсе аябай маанилүү да. Ошон үчүн мисалы жакшы жагы ошол мисалы бир адамдарды көрүп же болбосо сүйлөшкөндө бир аябай бир таасирленип, бир аябай сапаттары жакса, демек силерде ошол нерсе бар да. Эгерде аябай ошондой эле терс жактары, жакпай мисалы бир кыжырлансаңар, ал нерсе дагы ошол өзүнүн себептери бар да. Демек ал дагы ошол өзүңөрдүн эле сапаттарыңарды көрсөтөт.
Негизи ушу менен баягы жалпы жонунан мен ушул силерге айта турган маалымат соңуна чыкты. Эгерде суроолор болсо дагы бир 10 мүнөттөй убактыбыз бар балдар. Ушул убакытты колдонуп суроолорду берип алсаңар болот. Барбы суроолор балдар? Аяна, Гүлкайыр, суроолор барбы? Фатима? Уялчак азыр бир мүнөт. Уялчак тарымчактан кантип арылса болот дейт. Уялчак тарымчак маселеси ошол эле өзүңдү өзү баалоо маселеси да. Бул баягы өзүңөрдүн жанагы күчтүү сапаттарыңарды аныктап, адам өзүнө өзү баягы ишеничи жогорулаган сайын тарымчагы дагы уялчагы дагы өзүнөн өзү жоголот да негизичи. Эми бул баягы бара бара эми азыр силер буюрса дагы калыптанганга азыр бир 16-17 жаштасыңар да, 18ге чыгып калдыңар кээ бирөөңөр. Дагы 3-4 жылдын ичинде дагы ушунун баары калыптанат да. Ал дагы баягы көп бир эми баягы жуурулуп баягы жашоодогу көп адамдар менен мамиле түзүп көп нерсени көргөндөн кийин адам өзгөрүлөт албетте. Бирок эң негизгиси ошо тарымчактын эмесин жана айтып кеткендей эле, эмне үчүн мен тарынып атам, эмне мени тарынтат ошол маселе да. Анткени эгерде мен бирөө адамга жиним келип тарынып атсам, демек анын түпкү себеби мындай да. Мен ошол адам айтып аткан нерсе менен макулмун, бирок аны кабыл ала албайм деген месседжи бар да ичинде. Уялчактыкы болсо, мен эмне үчүн уялам, анткени мен өзүмө баягы таткан ишенимим ошо жетиштүү эмес да. Демек ушул өзүңөрдүн жана орусча айтканда самоценность деген нерсе бар. Өзүңөрдү өзүңөр канчалык баалайсыңар, өзүңөр канчалык ишенесиңер, ошол маселелер менен иштеш керек да. Бул аябай маанилүү нерсе. Мисалы, эгерде бир кесипке ээ болуп, ошол бир нерсени жакшы билип, мындай да нерсе болушу мүмкүн да. Мындай адам өзүнө профессионал катары, кесипкөй катары аябай ишеничи мындай бийик болушу мүмкүн, мисалы, инженер катары. Бирок деген инженер аял болсо, аял катары өзүнүн ошол өзүн өзү баалоосу өтө төмөн болушу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир адам ошол эгерде мисалы кайсы жагынан аксап атса, ошону аныктап алып, ошонун үстүнөн иштесе болот. Гүлкайырдан жакшы суроо. 21 жаштан кийин экөөнү өнүктүрсө болобу? Албетте болот. Бул бир гана маселе, ошол кайсы жагынан силер адам эгерде кайсыл бир бөлүгүнөн аксап атканын билсе, ошонун үстүнөн албетте иштесе болот. Бул экөө өмүр бою баягы өнүктүрсө болот, бирок эми мындай нерсе бар да, тубаса нерсе бар, мисалы ошол эле харизманы айтсак, биз айтабыз, мисалы, ал деген тубаса харизмасы бар депчи. Мисалы, төрөлгөндө эле ошондой бир эме берилген. Бирок деген 99% ошо харизмасы күчтүү адамдар кийин жашоосунда аны баягы түптөшкөн да. Ошон үчүн мүмкүн эмес нерсе жок. Мүмкүн эмес нерсеге бир гана көбүрөөк убакыт керек деген бир уран бар. Ошон үчүн мен баарыңарды тең ошого чакырып жасайт элем. Мүмкүн болбогон нерсе жашоодо жок. Бөтөнчө ушул жеке өнүгүүдө, жеке ушул жашоонун сапатын өзгөрткөнгө эч кандай бөгөттөр жок. Бир гана бүт ушул бөгөттөр, чектер, ар кандай ушул нерсенин баары тең бүт ушул жалаң ушул мээде. Ошол нерсени эгерде адам аныктап билсе, адам оюн өзгөртсө, бүт нерсенин баары өзгөрөт. Дагы бир силерге ушул жакында эми ошол ОРТ экзамендер жакын калбадыбы? Мен ОРТда 6 жыл иштегем. 2 жыл барып ошол администратор болгом, анан 4 жыл ошо администраторлордун лидери болуп, ушул 7 дубанды кыдырып, ушул ОРТны өткөргөм да. Анан ошол эми көп жыл болуп калды мындан бир
15 жыл мурун өткөргөнмүн, ошо өртү жаңы калыптанып баштаганда. Ал кезде жаш элем, анан ошол дайым мени чакырышат эле. Кийинчерээк ошол колум бошобой калып, анан качпай калдым да. Анан көп учурда балдар мындай эме кылышат да. Ошол кездеги бир байкоолорум. Балдар ичинен баягы толкунданып, анан ошо билген нерсесин дагы жакшы жасалбай калышы мүмкүн да. Силерге убакыт аябай кенен жакшы берилет, ошон үчүн мындай бир жакшы ыкма бар да. Эгерде мисалы жаман баал алып же өтпөй калсам эмне болот деген ушул эң жаман бир сценарийди жашап өтүш керек да. Эмне болот, быйыл окуп өтпөй калам, анан эмне болот, анан факультативный барсам болот, же колледжге барышым болот. То есть это не конец жизни да. Аны мындай эме кабыл албаш керек. Бирок ошол жаман сценарийди аягына чейин чыгып коюп эми эчтеке деле болбойт экен, андан ары деле эме кылсам болот экен деп. Анан ушу жалаң гана жакшы сценарийге өтүш керек да. Ошо өзүңөр мисалы канча балга жазасыңар, мисалы силер өзүңөрдүн дараметиңерди билесиңер да, ошого карата мисалы мен монча балл алам деп, ошону мындай эмеңерге четко позиция коюш керек да. Мен ушул балга жазам депчи. Ошого карата даярданып, ошол өзүңөргө ишеничиңер бул абдан чоң күч да, чоң дем. Ошон үчүн баарыңарга тең балдар мен ийгилик каалайм. Алдыда болуп аткан ошол өртүңөрдү ийгиликтүү берип алгыла. Дайым жолуңар ачык болсун. Эң негизгиси жол ачык болгонго адам өзү дайым да. Канчалык өзүңөр ааламга, дүйнөгө ачык болсоңор, силерге дагы дүйнө ошончолук ачылат. Баарыңарга тең ийгилик каалайм.